политикага связанный болгон болуш керек деп ойлойм. Ал болсо кыргыз эл ишмери, коммунисттик партиянын саясий ишмер болуп келген. Азыркы биздин сөз менен айтканда биринчи президент болуп келген. Мамлекеттер бир болчу, колхоз деген эме бар болчу, совхоз. Санарип доорунда жашаган кыргызстандыктардын жаңы мууну өлкөнүн совет доорундагы тажрыйбасын баштан өткөргөн жок. Андыктан ал кездеги компартиянын биринчи катчысы өлкөнү дээрлик чейрек кылым жетектеген Турдакун Усубалиев жөнүндө баары текши билбейт. Турдакун Усубалиев Кыргызстандагы биринчи пресс-секретариат болуп иштеген. Анан эмгек жылдарында Кыргызстанда көптөгөн имараттар курулган. Алардан бири мисалы үчүн ошол Тарых музейи болгон, Акуй филармония, Кыргыз Орус драма театры. Китептин автору Турдакун Усубалиев жөнүндө темага эмне себептен кайрылган? Мисалы үчүн көпчүлүк билбейт. 25 жылда мен жанында жүрүп мен деле билбептирим биртө. Алардын агышын жазган китептерин окуп, чыгармаларын окуп, архивдерде материалда окуп туруп, анын а кишинин ошончолук зор, акылман, көрөгөч, мамлекеттик чоң ири ишмер экенин билгенден кийин анан ушул китепти жазып чыктым да. Анан ошонун эмгегин кийинки жаштар, кийинки муундар билсе экен, окуса экен, үйрөнсө экен, өзүнүн жашоо турмушунда, ишинде пайдаланса экен деген максатта ошону жазган элем. Турдакун Усубалиев тууралуу көптөгөн китептер жазылган. Ал жөнүндө дагы бир китептин жарык көрүшү коом таанууга кандай салым кошо алат? Китептин чыгышынын өзү эле чоң тарыхый мааниге ээ болот. Себеп дегенде бир коомдук экономикалык формациядан жаңы экономикалык коомдук формацияга өтүп атканда салыштырма маданияты ошол учурдагы өнүккөн, ошол учурдагы биздин жетишкендерибиз менен азыркы күндөгү иш чарабыздын салыштырма багытында жана жаңы жолдорду ачууга, жаңы багыттарды түзүүгө жол берет деп эсептейм. Ошол жолдо аракеттенген кыргыз жарандары үчүн дагы өтө мааниге ээ болот деп эсептейм. Совет мезгилиндеги коммунисттик жетекчинин ишмердүүлүгүнө кызыгып, бул китепти кимдер окуйт? Ар бир китеп окурмандар үчүн кызыктуу болуш керек, болууга тийиш. Бул китеп болсо эми биз өткөн муунду билүүгө, кийинки муунга сабак болууга тийиш. Автор Бактыбек Максутов ошол жанында жүргөн иш катары ал кишинин өтө мындай бир урунтуу учурларын чагылдырганга аракет кылган экен. Адистердин айтымында кыргыз тарых наамасында, кыргыз саясат таануусунда Турдакун Усубалиевдин портрети толук түзүлө элек. Жазуучу Максутовдун китеби Кыргызстандын соңку тарыхынын дагы бир өңүтүн ачып бермекчи.